Мигранттарды заман талабына ылайык ар тараптуу колдоо учурдун талабы. Дал ушул максатта Россиянын Москва шаарында эки өлкөнүн гимни ырдалып, масштабдуу форум старт алды. Иш-чаранын өткөрүүнү Карагулжа коомдук уюму колго алган. Карагулжа районунан 12 айыл өкмөттүн башчылары келип ушу бүгүнкү болуп жаткан форумга катышып жатабыз. Биздин ушул форумга келишибиздин себеби Москва шаарында иштеп жаткан мигрант балдардын демилгеси аркылуу, ошолордун чакырыгы аркылуу келип отурабыз. Бул жерде ушу Карагулжа районунун аймагында жашаган айылдарга кандай көйгөйлүү маселелер бар, кандай кылып чечебиз жана элибиздин turmuş şartын кантип жакшыртабыз, ошол маселелерди көтөрүү боюнча талкууга келип отурабыз. Ошол көйгөйлүү маселелерди кандай чечүүнүн жол жоболорун бүгүн талкуулап, керектүү болгон токтомдорду кабыл алып, жогорку биздин бийликтерге кайрылып, ушул көйгөйлүү маселелерди мигранттар үчүн бир топ чечүүгө салым кошулат деп ишенем. Саамалыкка Россиянын бир топ шаарларынан Сургут, Воронеж, Самара жана башка түрдүү тармактын жетекчилер, кыргыз диаспора өкүлдөрү, Карагулжанын аттуу баштуу интеллигенттери, медицина, юридика, экономика тармактарынын мыкты адистери, айымдардан куралган уюмдар катышышты. Эң оболу иш-чара миграция багытындагы көйгөйлөрдү чечүүгө багытталган. Форумга айрда айтылган көйгөй маселелер боюнча ошолордун баарын биз колубуздан келген чечүүгө аракет кылабыз. Ошондой эле биз деле кайрылып кеткен суроолор болду. Ал боюнча мына эртең жолугушуу болуп талкуудан өтөт. Биздин Карагулжа районубузга жалпы баарыбыз биригип, салымыбызды кошуп, экономикалык, социалдык абалын көтөрүүгө биргелешип иштешке даяр болуп атабыз. Бул жерде өзүбүздүн төрагабыз бар, Нурали Абдувалиев деп. Şu төрагага биз элдин көйгөйлөрүн жеткирип турабыз. Бул төрага şu болгон проблемаларды, Москвада болгон проблемаларды, кандай жумуштар болсо, ошонун бар жогун чечип, кандай маселе болсо, кандай жаңылыктар болсо бизге жеткирип турат. Биз şu элдерге жеткирип турабыз, şu эл менен иштешебиз кыскасы. Сургут шаарында жашап жаткан Карагулжа мекендештерибиз шүгүр бата көйгөйлүү маселеси жамааттын ичинде биргеликте ынтымактуулукта чечилип келатат. Анан кичи мекемебиз Карагулжа районуна жардамдарыбыз дагы өзүнчө жөнөтүлүп, салымы кошулуп атат. Азыр бир анализ чыгарыш үчүн айылда Медицина тармагы Кыргызстанда таптакыр аксайт дейт Дарыгер Алиев. Өзгөчө айыл жерлерде бир анализ тапшырып, анын жыйынтыгын алууда облустук ооруканаларга чейин барганга жарандар аргасыз болууда. Бул жашы улгайган адамдарга албетте кыйынчылык жаратат. Дал ушундай маанилүү көйгөйлөрдү чечүүдө Дарыгер Алиев ак халатчандардын билим деңгээлин жогорулатып, айрыкча айылдагы медициналык кароону күчтөндүрүүгө аракет жасоодо. кадр маселеси боюнча мектептер менен тыгыз байланышып 2022 жылы бүтүрүүчүлөрдүн арасынан келечекте врач болуп элиме кызмат кылам деген ой тилеги бар бир баланы тандап окууга өткөрүп, же окууга өзү өтсө бюджетке ага материалдык жардам берип, же контрактын төлөөнү мен өзүм мойнума алам. Менин шартым ошол мен финансировать этип бүткөн бала айылга барып иштеш керек. Москвага барып келип, бул жерден дагы үйрөтөбүз билимге, бирок ошол айылга барып элге кызмат кылыш керек. Ушундай жол менен чечпесек, бул чечилбейт туугандар. Экинчи толкуну башталганда иш-чара кеңешип, 12 айыл өкмөт ичиндеги айылдык ооруканаларды керектүү каражаттар менен камсыз кылышты. Мигранттар үчүн эми бардык көйгөйлүү нерселер. Күйөө менен аял урушса, ошол дагы көйгөйлөрдү ушул бизге окшогон жетекчилерге кайрылышат да. Үй бүлөлүк мамилелер боюнча проблемалардын бирден бир болуп, Кыргыз Республикасынын Балдар кодексинин талаптарына ылайык жубайлар ажырашкандан кийин деле ата-энесинин бирөөсүнүн уруксаты жок балдарды Кыргыз Республикасынын аймагынан алып чыгууга тыюу салынат. Бул жагдай ажырашкан эркектердин
алимент боюнча соодасы болуп келүүдө бүгүнкү күнгө. Ага утурла чет жактардагы мигранттардын укуктары, милдеттери деги эле түрдүү жагдайлардагы окуялардан келип чыгып дале сабатсыздыгынан кабар берет дешет адистер. Мындай таянак мисалы мигранттар чет жакка келүүдө миграцияга алгач даяр болбой, өз укуктарын билбей бөтөн жердин талаптарына каршы иштерди жасап жаткандыгында. Ошол себептөө мигрант кагаз иштеринде алданып калбоо үчүн өз укук милдеттери тууралуу маалыматтарды Кыргызстандын Москвадагы консулдугунун тиешелүү бөлүмүнөн алса да болот. Андан сырткары бул багытта бир нече коомдук бирикмелер да алгылыктуу иштерди жасап жатышат. Диаспоранын жетекчилери, активисттер барыбыз бир жакадан баш чыгарып, бир колдон жең чыгарып, чогуу максатты улуу кыргыз атыбызды тасдыктап, жаштар илимин, билимин, жүрүш турушун өзгөртсө, менин оюмча кыргыздардын аброю Россия Федерациясында жогоруламак. Бөтөн элге барасыңар, бөтөн жерге барасыңар. Законын сыйлап, ошол жерде каада салтын сыйлап, ошондой деп айтып жиберсе, ата энелерге да айтып кайрылып кетет эле. Келип эле баягы европейский жашоого деп эле бул эле көп бузулуп кетет да жаштар бизде. Кыргызстанда мен бул жакта строительствонун айырмачылыгы өтө эле чоң экен. Бул жактан окуп, билим алып. Билим берүү тармагын күчтөндүрүү болсо форумдун маанилүү мазмунун түздү. Учурда юрист, экономист адистиктери көбөйгөн. Агрономия, фармацевтика, технология жаатындагы адистиктерге талап күч экендиги белгиленди. Кени караңыздар, биздин жаштарыбыз өсүп келет, илим алып атат, алтын медаль алып атат. Маселе жок ада, бирок негизги маселе жаштарыбыздын тилди унуткандыгында. Иш чаранын жүрүшүндө ар тармактын мыктыларына аткарган алгылыктуу иштери үчүн коомдук бирикмелеринин сыйлыктары ыйгарылды. Каракулча районунун социалдык ыраазычылыкка Көчкөнбаева Гүлжан Момарова, ыраазычылыкка Камчыбеков Муктарбеке. Сыйлыктарыңыз кут болсун, ушинтип эле дайыма биргелешип, ынтымакташып, ушу районубузга, элибизге, жерибизге алыбызды, өмүрүбүздү арнайлы. Чоң рахмат көңүл буруңузга. Могу жерде 36-40 адам грамота алды. Булар Москва шаарындагы, Москва областындагы 10 миң, 20 миң каракулчалыктардын ичинен каракулча коомунун мындайча айтканда моторлору бар. Эл башчылар айымдар. Булар 5 жылда биринчи жолу, булардын кызматы, мээнети ак. Мигрант деген негизги аныктамасыны 2000-жылдын баштарында гана пайда болгон. Анан алар менен кантип иштеш керек, кандай жардам кылыш керек, биз коомдук уюмдар үчүн дагы кабышмак болгон. Мына ошол мезгилде түзүлгөн мына Кыргыз биримдиги коомдук уюмуна устав жазганда биз мигрант деген сөздү кош алган эмеспиз. Мигрант деген сөзгө аныктама берилек болчу. Мына ошондой жердештерибиз, айылдаштарыбызга жардам беребиз. Ошол жака келип иштегени келгендерге, окууга келгендерге жана башка жумуштар менен келгендер кайрылса юридический жактан жардам беребиз. Окууга өтөм деп келсе, ал жагынан жардам беребиз. Ишке кирем десе, ишке киргенге жардам беребиз деген негизде устав жазылып, ошол уюмга мына бүгүнкү күндө Каракулча коомда кирип, биз менен иштешип келе жатат. Каракулча коомдук уюмун түзүп, бүгүнкү күндө уюмга 5 жылдын жүзү болду. 5 жылдын ичинде аябай чоң кызматтарды аткардык. Негизги максат районубуздун атынан бул жакка мигрант болуп келген бир туугандардын маселелерин чечүү болуп эсептелет. Кудайга шүгүр, алыбыздын жетишинче бүгүнкү күндө маселелерди чечип келдик. Форумдун миграция кечээ бүгүн жана эртең деп койгонубуздун себеби биз Каракулча коомдук уюм аркылуу жалпы мигранттарга миграциялык абалдагы көйгөйлөрдү алып чыгалы дедик. Мен ойлоймун бүгүнкү форум жемиштүү болду деп эсептейбиз. Mekendeklerim, canaklı gerçeklerim, kızlarım, baldarım, bağırdığı, ömür rızkı baktığı versin Allah. Ola çakalarım menen, ağa tuğanlarım menen bağırdığına salamatçılık, esençilik versin. Kalıcancıkten saçının ardı verim üçün ömrüne uzaklık var, katta bak devletli olgula. Amin. Allahu Ekber. Форумдун жыйынтыгында алдыда реалдуу аткарылуучу түрдүү тармактардагы долбоорлор бекитилди.
Birinci, 12 aylık өкмөттө mini бассейндерди салуу боюнча проект презентация даярдоо сунушун алайкы айыл өкмөтүнүн Эркинбаев Бактыбек агабыз сунуштады. Ошол проектине өзү сунуштаган автору катары Эркинбаев Бактыбек агабызга сунушталсын. Сиз проектиңизди түзүп, даярлап туруп бизге жөнөтсөңүз, биз бул жактагыларга жөнөтөбүз. Жоопту катары сизге болот. Экинчи, стипендия берүү маселеси боюнча Каракулжа коомунун жалпы жамаатына жүктөлсүн. Үчүнчү, Арыспай Абдыкадыровдун үй музей макамын алып берүү иштерин аткаруу Сарыбулак айыл өкмөтүнүн башчысы Эркинбаев Минербек мырзага жүктөлсүн. Аким катары сиз көзөмөлгө алып койсоңуз. Төртүнчү, Ростов Наданы шаарынан келген Бакиев Сейитбек аганын студенттерди окутуу сунушу боюнча Аким жана 12 айыл өкмөттүн башчысына жүктөлсүн. Биз Сейитбек ага аркылуу ошол деталдардын бүт баарын тактап туруп, сиздерге толук кандуу маалымат беребиз. Жоопту катары Каракулжа коомунун төрагасы Нурали мырза болсун. Андан кийин 5-чи, Алиев Дүйшө агабыз киргизген сунуштар. Биринчи, айына 5 адам медициналык жардам, бекер жардамдан өтүү боюнча жалпы коомдун ичинде эл башчылар, аксакалдар төраганын чечими менен ишке ашырсын. Жоопту Каракулжа коомунун төрагасы Асарамкулов Нурали Абдыбалиевич. Андан кийин 6-чы, Алиев Дүйшө агабыз киргизген bir студентти медицина тармагында кимдигин билим ала турган болсо, мыкты окуган жаштарга контрагын төлөө маселеси боюнча жоопту Каракулжа айыл өкмөтүнүн башчысы Жээнбеков Бактыбек мырзага жүктөлсүн. Каракулжа районунун акими Дамир Садырбекович, сиз ошол иштин так калыс аткарылышына көзөмөл салсаңыз. Белгилесек, Каракулжа коомдук уюму 5 жыл мурда түзүлүп, ишмердүүлүгүн жүргүзүп келет. Ал эми өнөрпоздордун аткарган чыгармалары келген коноктордун купулуна толду. Bizde hazır Каракулжа асыл зат айымдарына 100дөн ашык айымдарыбыз бар. Бардыгы мыналарга окшоп суйкайып келишкен, 100 аялдын бардыгында келишкен сулуу формаларыбыз бар. Бардыгы ойлоруна бойлору жарашкан сулуулугу, кыргыздын нукура нарк санатын, каада салтын көргөзели деп биз асыл зат айымдары Москвада абдан сонун иш-чараларды өткөрүп жүрөбүз. Ошондой эле ар бир кыйналган мүчөлөргө кандай муктаждыктары болсо, ошолордун жардам берип, маселелерин карап чечкенге жардам беребиз. Ошон үчүн бүгүнкү майрам баарыбыз үчүн чоң майрам болуп атат. Баарыңарды куттуктайм. Бүгүнкү майрам үчүн рахмат чоң. Бөлүк сактайбыз, түшүрбөй бийик желеги. Биргеликте. Элизат Нурумбетова, Надира Бегим Капарова, Мадина Жапарова, Гүлдесте Капарова, Москва шаары, Сопара каналы, 23 октябрь 2021 жыл.